Мисалы, мен могу Инстаграмдан комментарий жазсам, мага 1,5 рубль берет экен. 4 сөздөн видео жазсам. Мисалы, мен о темасына жараша ушинтип жазып койдум. Кетирдим. Кетиргенден кийин, мисалы, мага мынунун өздөрү беришти задание. Эми ошону көрсөтөйүн. Телеграмдан. Мына 1,5 рубль берет дейт, мисалы, мына задание, комментарий от 4 слов дейт. Анан 4 сөз, анан по темага жазыш керек. Окшош ошол не деп суроо берсе, же ушул картинкага жараша жазыш керек. Анан проверить кылайын азыр. Начинай проверку дейт. Мына зачислено. 1,5 рубль берди. Эми следующий заданияны көрсөтөйүн. Башка мисалы. Исполнитель болуп кирип, комментарий жазганын көрүсүздөр. Эми подписка на аккаунт. Ар бир подпискага 2 рубль берет экен. Бул неме атын өзгөртүп салыптыр. Мен буну пропустить кылыш керек. Мисалы, лайк кылып турайынчы, лайк басып турайынчы. 15 цент берет экен лайк. Инстаграмдан да, бул Инстаграм эле. Ошого лайк бастым, чыгам. Проверить. Берди 5 рубль. Аз эле болду, жаңы эле кирдим, мен 5 рубль сразу. Задание дагы. Да, комментарий жазсам, же азыр подписаться болсом жакшы экен. Не найден этко бунузда. Пропустить кылып берейинчи да, чыгат бекен. Окшоштор чыга берет экен кайра-кайрачы. Жана бар экен подписаться. Проверить. 10 секундтун ичинде текшеришет экен. Мына 7 рубль 2 берди. Дагы исполнитель кон. Следующий задание деген жер бар экен. Ошого кирип кетсе болот. Следующий подписаться кылгангачы. Подписаться. Главный Инстаграмдын лимитин сакташ керек. Bir gün жок, 1 саатта 40 адамга эле подписаться болуп алабыз да, 40 адамдан кийин уже болбой калат. Подписка не найдена дейт го, кайра проверить кылып көрөйүнчү. Берди мына. Исполнитель болуптур, кирип кете берели, болду. Комментарий жазам да. Ошондой экен.